ишкерликтер прокуратура органдарынын мындан аркы өнүгүүсүнө түрткү бере турган бир катар алгылыктуу иштер менен коштолду. Ошондуктан прокуратура органдарынын негизги багыттары боюнча аткарылган иштерге кыскача токтоло кетсем. Коррупцияга каршы аракеттенүү жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө багыты боюнча 2021 жыл ичинде мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөл жүргүзүү, коррупцияга каршы аракеттенүү, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо, жаш балдардын укуктарын коргоо багыттары боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүлдү. Жалпы 7565 текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен 16700дөн ашык мыйзам бузуулар аныкталып, келтирилген 7900 жакын прокурорлук актыларынын негизинде 6400 кызмат адамы тартиптик жоопко тартылды. 1 миллиард 280 миллион сом өндүрүлүп, 1 миллион 491 мың сотко чейинки өндүрүш, 1491 мың сотко чейинки өндүрүшү катталган. Аталган сумманын ичинен 193 миллион 219 мың сому акчалай, калган 1 миллиард 95 миллион 16 мың сому материалдык түрдө өндүрүлгөн. Прокурорлордун ишмердүүнүн жыйынтыгы менен мыйзамсыз ажыратылып алынган мамлекеттик мүлктө, анын катарында жер тилкелерин кайтаруу боюнча чаралар көрүлүп, республика боюнча жалпы 1 миллиард 95 миллион сомдук мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен 122 кыймылсыз мүлк объектилер, алардын ичинен жалпы аянты 1578 чарчы метрдик 26 жашоо үчүн каралбаган жайлар жана жалпы аянты 1125 гектар жер кайтарылган.